Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Намаз оқығанда ойыма ар нәрселер келе берет. Билем, намаз Аллах менен бири-бирибизди байланыштырат. Кантип туура окушум керек дейт. Мына жерде отурган намаз окуган, ушу намаз тургузгандардын бирөөсү дагы бир башка нерсени ойлонбой намаз окуй албайт. Ачыгын айтыш керек. Андай адамдар сейрек кездешет. Өзү намаз Аллаху акбар деп, же аялдар Аллаху акбар дегенде, баягы кухнядагыңар эсиңе түшөт. Таппай калбадыңарбы баягы кашыкты? Ошол кашыкты кайер койгонуңар намаз эсиңерге түшөт. Намазга киришкениңерде, баягы таппай калган сөзүң Фатиха окуп атканда тилиңе келет да. Намаз бул эстөө деген. Намаз дегендин мааниси эстөө деген. Абу Ханифага бирөө келди. Мен өтө чоң суммадагы акчамды каерге койгонумду билбей атам деген да. Ошонун дуасы барбы дегенде, тез үйүңө бар дагы жакшылап дарат алып туруп 2 рекет намаз окугун, иншалла табасың деген да. Ал дарат алып туруп Аллаху акбар деп биринчи рекеттин үркүсүнө бар элек да. Өзү акчасын үйүнүн аркасына бир жерди казып көмүп койгон экен, ошол эсине түштү да. Намазын дару арадан бери бүтүрүп, анан казып акчасын таап алып, анан Абу Ханифага чуркап келди. Сизге вахий түштүбү ушундай? Десе, жок. Намаз өзү эстөө деген. Намаздын ичинде бардык нерсеңди эстейсиң. Аллахты эстесең, Аллах сенин унутуп калган нерселериңди да эстетип коет деген түшүнүк да бул. Кою жок, короого эч качан бөрү кол салбайт да. Дал ошол сыяктуу жүрөгүндө ыйманы бар, ыйманы курчуп, ушундай бир оргуштап турган намаз окуганды шайтан улам адаштыра берет да, азгыра берет. Ошонун ардан сүйүнгүлө. Ошондон кийин, кол сала баштаптыр деп, дагы өзүң бекем боло бер. Анткени сенин душманың бир ошол шайтан. Намазда башка бир нерсени ойлонуп калуу, ал намаздан алагды кылып, мен ушу бузулуп атам деген ой эмес. Намазда ошентип оюңа ар нерсе келе берүүнүн өзү сени алагды кылам деп, ыймандан, намаздан, ушу оң жолдон бузайын деп оңолгонуңду көрө албай аткан, ичи тарды кылып аткан шайтан. Ошол себептен намазды баштардан мурда дароо баягы TikTok'tu көргөн боюнча мынтип туруп башта бербе да. Мен бир намаз окуган аялды көрдүм. Телевизор мына жакта экен. Кыйгач экен, кыбласы бияк экен. Ушунчалык кызыктуу сериалы бар экен. Ошону көрүп, ошону коюп намаз окуп атат. Улам мынтип коет. Ой тоба. Анын аркасынан небересине тартып чыгарып бериптир. Ташахудда турат, аттахиятуда. Мынтип карап, аттахиятын окуп атат. Зарылбы. Намаз Аллах менен болгон байланыш. Ошон үчүн намаздан мурда Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим деген сөздү көбүрөөк окуп туруп, анан намазга киришсе, демек ал эч качан жаңылышпайт, азгырылбайт. Саламатсыз устаздай, саламатчылык. Биринчи суроо, баптисттер жөнүндө эки сөз айтып койсоңуз жакшы болот эле. Москвада ушул агымдарга барган мекендештер көбөйүптүр. Аллах Таала Кур'анда самлап: "Ва ман ябтагы гайрал ислами фалан юқбала минху тавбату." Садақаллахул азим. Ким ислам динден башка динге эле киришип кете турган болсо, Аллах анын бул дүйнөдөгү ала тоодой чыгарган кайрымдуулугун дагы башка кайрымдуулардын бирөөсүн да кабыл кылбайт. Кылган ой, тилек, максаттардын бирөөсүн да жүзөгө ашырбайт деген. Биз мусулманбыз кагылайындар. Ата бабабыз мусулман болгон. Эгерде ким ислам динден башка динди тутунуп кете турган болсо, анын зыяны бир өзүнө эмес, 7-нчи атасына чейин, жогору жагынан, ылдый жагынан 7-нчи уругуна чейин жетип турат деген запкысы. Өтмүштө өтүп кеткен бабаларыңыздын арбагындагы кыйнайсыз рухун, жаткан тынч жаткан мүрдөсүндө аларды дагы кыйнайсыз. Эми келе турган түбүндөгү 7 урпаңызды дагы куйкулап жок кыласыз да, кыскасы. Балдарыбызды орустардын садигине берсек болобу дейт. Мына кече мына жерде Доорбек агай айтты.
kızımdın alkımı bozulbaş üçün ayalımda ошол mektepke повар kılıp kirgizdim. Kızımdın tamağı adal boluş üçün dep atat. Sizler kандай bilbeyim, men özümdün uğlum menen kızımdın neberelerimde emdigi çekti. Emdisi hazır nan çaynap bersem de сөзсүз түрдө ошо неберелеримди колума алсам, эки кыз, эки уулум бар өзү. Ошол төртөөнү чоңойткондо сөзсүз түрдө оң кулагына да, сол кулагына дагы Аллаху акбар деген азанды ошол эң аз айтканым балким 100 жолу болгондур. Бирок көп айткандарым 500-600дөн азан айтат элем. Көтөрүп жүрүп. Азыр да ошо неберемди алдым деги чекти, ошол кулагына азан айта берем. Ишенесизби? Азыр 9 айлык неберем. Экинчи кызым. Өткөндө ошо кичине бир үй бүлө менен сапарга чыгып, көбүрөөк мен ошо көтөрүп жүрдүм эле. Кулагына ошол самолетте кетип барсам деле, электричество кетип барсам деле Аллах дей берсем, мейманканага келгенден Аллах деген сөз чыгып кетти оозуна. Шунчалык бир башкача болуп титиредим өзүмчө. Эмнени кулагына көп айтсаңыз, ал тиги наристенин тили ошону менен чыгат. Анан айтайын дегеним, сиздин уулуңуз менен кызыңыз ал сиздин каныңыз ал. Сауд ибн Аби Ваккас, пайгамбарыбыздын таякеси, тирүүлүгүндө пайгамбар сөмөйүн кезе туруп сен бейишке киресиң деп айткан. Бирок ошол Сауд ибн Аби Ваккас пайгамбарга келип туруп айткан да, я Расулаллах, Кудайдан тиленип суранып бериңчи, менин бир да дуам кайтарылбай кабыл боло турган болсун, ушуну Кудайдан суранып бериңчи деди. Пайгамбар эмне деди? Менин дуа кылышым шарт эмес. Өзүңдө турат ал дуаңдын кабыл болушу деген. Ал эмне десе? Атып мат'амак такун мустажабат дa'ва. Алкымыңды, тиштемиң менен ууртамыңды адалдап жей бер тамагыңды. Бир да дуаң кайтарылбай кабыл болот деген. Балдарды ушу жаштайынан алардын жүрөгүн карартып коюп атабыз. Адал тамак, адал суусундук бериле турган бир мейман тиги бакча изден. Шартын түзүң. Азыр түзүлбөгөн шарт жок. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Менин бир тууган агам аялы менен ажырашып кеткен. Эки чоң эле баласы бар. Балдарын аялы алып кеткен. Агам балдары менен сүйлөшүп жардам берейин десе, аялы атасын жамандай берет экен. Катуу эскертүү кылып коюңузчу. Мен агамдын аялына айтканыңызды жиберип коеюн. Ахиретте абалы кандай болот? Мен айтып атканды оңой кутулуш да бул. Пайгамбардын хадиси бар. Ким күйөөсү менен аялынын ортосун, ким эне менен кыздын ортосун, ким перзент менен атанын ортосун, ким бир тууган менен бир тууган ортосун чагымчылдык менен, жаман көрсөтүү менен, ушак айың имиш таркатуу менен ажырата турган болсо, ага Аллахтын каргышы тийсин деди. Андайларга Аллахтын каргышы тиет. Канчалык жамандаса деле бар ушул силердин агаңардын каны да. Канчалык жамандабасын. Бирок кыяматта баары бир ошол эки уул ушул атанын ысымы менен чакырылат. Эч качан апасын мачестваны колдобосоң керек силер. Биз Кыргызстан баягы отчество менен эле келе атабыз. Атанын ысымы менен чакырылабыз биз кыяматта. Юнсаб иля аби, ошо балдар атасынын ысымы менен чакырылат, атасынын аты менен аталат бул дүйнөдө дагы. Канчалык жамандаса деле. Эми Кудай сактасын. Кээ бирлер ошондой экен да жамандап ошо жабай бир бөкөчө кылып көрсөтүп коет экен. Анан ошол чоңойгондо анан бир кайсы бир инсандын ошол баягы сөзүнө теригип, анан атасын ээрчип барат. Ал учурда атасы биротоло жүрөгү баягы ооруп, кабыл албай турган деңгээлде, же атасынын көзү көрбөй, кулагы укпай калган мезгилде, же таптакыр bu жарык дүйнө менен коштошуп калган учурда барып калат да, ал учурда кеч болуп калат да. Аллах таала инсаф берсин. Пиво ичилген үйдө туугандар чогулганда намаз окуу туура болобу дейт. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisanna ala ma'idatin yushrab fihi al-khamru. Пайгамбар айтты. Аллахтын жана ахиреттин болоруна, Аллахтын бир бар экенине, ахиреттин болоруна чын жүрөгүнөн ыйман келтирген мусулман арак ичилип жаткан дасторкондун арак ичилбеген тарабында да отурбасын деп атат. Арак ичилип аткан дасторкондун
arak içilbey turgan tarabında da oturbaсын, ыйман эле боло турган болсо, мусулман боло турган болсо деп атат. Кээ-биркилер айтат да, бизде бүгүн ушундай корпоратив, биздин ушу жетекчилерибиз чакырды эле барбасак болбойт, таарынып калат. Бүгүн ушу биздин кудабыз, кудагыйыбыз той кылды эле барбасак кудагыйлар таарынып калат. Мен айттым, кудаң таарынат экен, а Кудай Тааланын көңүлүн эмне албайсың? Кудаң ал инсан, Кудай Таала сени жаратуучу. Таарына берсин. Бирок Кудай Таала таарынбасын. Эгер Кудай Таала сенден капа боло турган болсо, анда ахиретиң күйүп кетет. Таптакыр андай үйлөргө кирбегиле, андай арак ичилбесин. Арак ичилген дасторкондо отурбагыла кагылайдылар. Азыр мына ушул муун, мен мага ушу жүздөш отурган муун, мен толук ишенем, буюрса, арактан жабой качкан, арактын зыянын билген, ал эч качан дары болуп бербей турган экенин билген, түшүнгөн муун отурат да. Анан ушул муун арак ичилген коом менен отурбайт да. Эч качан. Анан эле келе каласыңар дагы кээ-биркилер билбей масчылыкта катырмай 3 талак берип коюпмун, онда маселе. Эгер мас болсоң, билбесең, анда үйүңө барып гунажыңды сылап, гунажыңга 3 талак беришиң керек болчу да. Үйдөгү борсулдаган итиңе талак беришиң керек эле. Эмне сен катыныңды тааныбанан талак берип атпайсыңбы? Мас болмоктон башка болсоң, со болгондо эле билбей калып турмун дейт. Жок, талак түшөт. Талак түшөт. Бул дегени 3 талак кылынган аялы сөз түрдө мен башка эркекке турмушка чыгып, ал каалашынча жашасын. Каалагандай жашасын. Качан жашагысы келбей калганда жооп берсе, анан кайра келип 3 ай 10 күндөн кийин анан биринчи күйөөсүнө турмушка чыгат. Анан айтат да, мен силерге айтып кое берейин эми. Улуу сөздө уят жок эми. Эмне үчүн ошол эркек аялына 3 талак берсе, сөз түрдө аялы башка эрге тийиш керек. Ана азыркылар мындай бир неме чыгарып алыптыр. Өткөндө бир келин айтат. Күйөөм мага 3 талак берди, күйөөм үйлөндү, аны менен ажырашып кетти, эми барып жашасам болобу? Күйөөң 10 аял алса деле сен ага арамсың. Эң сен турмушка чыгышың керек. Болбойбу анысы? Жок. Нике кыйып эле кайра талагым алып келесиң? Жок, болбойт. Сөз түрдө жашашың керек. Анткени сенин күйөөңдүн намысын сындырыш керек болуп атат ушул жерде. Түшүндүңөрбү? Койнуңда катыныңды бирөөгө салып бердиң деген түшүнүк мында. Копол айтканда. Салып бердиң да бирөөгө. Көз ачып көргөн көзү менен биринчи жолу саңа никеленип тийсе, бир жастыкка баш койсо, анан талак берсең, арак ичкен досуңа талак бер. 3 талак берсең, аракка талак бер. 3 талак берсең, шайтанга талак бер. Катынга талак бер, бала барбы? Анан келип, ушундай болуп калыптыр деп жол издеп келет. Жол жок да, мисалы, жол жок. Кантип түшүнүрсөм болот? Мына бир күрөккө өзүнүн заңын салып, ушуга бирдем салып адал кылып бересиз деген менен эле бирдей да. Кантип жол бар? 3 талак кылынган аял сөз түрдө башка бир эркек тийиш керек, жашаш керек, каалашынча жашайт. Аны менен баягындай келишим түзүп алып, аласында 1-2 күндөн кой бересиң деген шарт туура эмес. Каалашынча жашайт. Каалагандай жашайт. Анан ал дагы жашагысы келбей кой берсе, келип 3 ай 10 күн дагы үйүндө отуруп, анан адалданып, анан эрге айтат. Анан ал эрге тийгенден кийин, биринчине тийгенден кийин кичине урушуп кетсе, өткөндө эрге тийип албадың деп дагы чукуйт эне. Ушундай келесолор бар да. Ушундай келесолор бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Биз Москвага иштеп үй жай алганы келгенбиз. Уже 6-7 жыл болуп кетти. Үйдөн дарек жок. Аракеттенебиз. Дегеле окшобой жатат. Канткенде үй жай дегеле тынч жашоодо жашап калабыз. Уул кыздарыма ыйман, ден соолук, күч кубат берсин деп дуа кылып коюңузчу. Аллахым ыраазы болсун. Мына азыр ушул абал ушул. Мен айылдан Мишигекке көчүп келип, өзүм университетте иштеймин. Костюмшым. Бирөө эле. Ошону 4 жыл кийем. Бир туфли бар, ишке кийем баргандан шарт ачып туруп пакет салып коюп коем. Ошону 4 жыл кийем.
Мен жанагы учур келгенде айтып коеюн, жанагы Египеттеги окуп жаткан студенттерге жардам берип жаткан кыздардын атын айтып коеюн, анткени Аллах Таалам Кур'анда саналат. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها للفقراء فهو خير لكم صدق الله العظيم. Эгерде кайрымдуулукты ашкара жарыя эле мындай эле көрсөтүп берсеңер, ал өзүңөр үчүн да өзгөлөр үчүн да жакшы. Берип жатканыңды бирөө көрүп, мен да берсем болот турбайбы? Ал үчүн бир чакырык. Эгерде купуя берсең, ал өзүң үчүн жакшы деп атат. Ошол тияктагы ошол Египетте окуган студенттердин бирөөсү бара жатканда Дордойдон ата-энеси алып берген кроссовканы 5 жыл кийип кече келди. 5 жыл кийип. Мына жердеги ошол эки кыздын Насиба, Бегимай деген ошо карындаштарынын берген акчасын окуусуна, тамагына, квартирасына төлөп 5 жыл дегенде келди. Момундай болгон окугандар бар. Мына ошол. Эми өздөрүнүн көздөрү болбосо дагы, мисалы, балким туугандары бардыр. Аллах Таалам ошолордун урпагынан ушундай кыяматка чейин эң мыкты инсандарды чыгарсын. Кимдир бирөөнүн эң мыкты жетилип алым болушуна Москванын билинбеген кичинекей бир батиринде жашап жаткан. Силер деген ошол колун кабарт иштеп жаткан карындаштарым ошолор. Аллахым разы болсун. Анан эми азыр үй деп атасыңар. Мен айтайын дегеним, мен Бишкекке келип ошондо батирден батирге көчүп 21 батир которупмун. Анан Бакиевдин доорунда баягында жер захват болуп атканда бирөө айтты. Жер аласызбы деди. Алам. 25 000 деди. Сомго. Өзүмүн айлыгым 1930 сом. Университетте иштеген айлыгым 1933 сом. Сосфондко төлөйм, ошону менен карыз болуп калам. Кол коюп атып, ар кимден досторумдан айтып, 25 000ди бир күн кечигип барсам баягы айтат, 2 000 кошулуп кетти, 27 000 болуп кетти деди. Ошондо жер жарылып кеткен жок, түшүп кетпедим да. 2 000 табыш мен үчүн ушу өлүмдөн акат турду да. Бирок эптеп бирөөдөн таап келип 27 000ге жер алдым, 4 сот. Азыр ошол жерде жашайм. Анан эптеп бир туугандарын чакырып, момундай ылайдан кирпич куюп, арыдан бери баягындай эле өзүчө куюп алып, жашап анан эптеп бирөөсүн бүтүрүп, бүт коллегалар чакырдым. 45 адам иштейбиз университетте. Бүт баарын чакырдым. Эжекелер бөлөк, мугалимдер бөлөк залда отуруп анан эжекелер келгиле деп коеюнчу деп кирсем, араб эжекелер да бар эле. Амал деген бир араб эжеке бар эле. Үй куттуу болсун деди. Рахмат. Эми арабча айтып атат. Анан мен айттым, Амал бул менин 22-нчи үйүм дедим. Номери дагы көчөмдөгү үйүм номер 222 экен. Кудай туган, өзү 22-нчи үйүм. Ушу сүйүнүп, ушу силер менен кубанычты бөлүшөлү деп чакырдык. Курсаңар тойгозуп, жакшынакай отургула. Атайын чакырдым, улуу башыңарды кичи кылып келгениңерге рахмат десем. Анан Амал айтып коеюн, дагы бир үй бар. Ага мен чакыра албай калышым мүмкүн. Мен чакырып албай калсам, бирөө да чакырса келерсиң десем, сен чакырбасаң келбейм деди да. Сен чакырбасаң келбейм деди. Жок, мен чакыра албайман дедим. Анда азыр айтып коеюн, келбейм деди. Амал, мен чакыра албайман деди. Анда мен Мүрзө деген үйгө кетип калам. 23-нчи үйүм. Десем, Амал атасы менен апасын бир туугандарын сагынып жүргөн экен, өкүрүп ыйлап кирсе баягы жерде. Айтайын дегеним, ошол азыр батирде жашап жатканыңардагы кылган дуаңарды Аллах Таалам сөзсүз түрдө берет. Эмнеге бербей атат? Эмнеге бербей атат? Мен ушул жөнүндө сабак өткөнмүн. Эмнеге менин дуам кабыл болбой атат? Жок. Бирөөлөр айтат да, 4 кыз подрядынан берген да. Бирөөнүн 4 кызы бар, же 5 кызы бар. Бирөөнүн 4 баласы бар. Бир да кызы жок. 4 кызы бар, бир да баласы жок. Эмне үчүн Аллах Таалам ушуларга кыз бербеди дейт да. Эгерде Аллах ошолорго кыз бергенде, алардын жашоосу быт жыты чыгып бузулушун билгендиги үчүн Аллах аларга уул берди, болду. Эмне үчүн силерге үй бербей атат? Эгерде үй бере турган болсо, силердин үй бүлөңөрдүн бузулушу бар эле да. Үй салып, бирок үй бүлөсүн бузгандар деген сабагым бар мен. Үй салып, бирок үй бүлөсүн бузгандар. Үйдөн эмне пайда? Үй бүлө бузулгандан кийин. Батирде жашасаң дагы үй бүлөң барбы, жашап атабы? Сөйөнүп эле мынтип жүрөсүңөрбү? Ушул өзү үй салып, ичинде желе баскандан көрө батирде жашап, куунак бактылуу жашаганың артыгыраак. Буюрса, иншалла дуа кылсаңар, болуп калат үй дагы. Дуа кылабыз иншалла. Аллахым разы болсун.
Урматтуу устаз, келгениңиз үчүн чоң рахмат, Аллах менен болсун. Эже сиңдилер бул дүйнөдө гана көрүшөт, наркы дүйнөдө бири-бирин көрбөйт деген чынбы? Не дейт? Эже сиңдилер бул дүйнөдө гана көрүшөт, наркы дүйнөдө бири-бирин көрбөйт деген чынбы? Не иш кылып тур өзү көрбөй турган? Bir tuğandar. Kara. Eğer de mınavul dünyada karım katnaş kılbasa anda görmeydi. Mınavul dünyada karım katnaş kılbasa anda birbirini görmeydi. Ankeni Peygamberimiz qati'ur rahm la yedhulul cennet. Tuğan uruğu menen katnaşpagan al beyişke kirmeydi degen. Ana nem ejesingdi bul dünyada yaşap kıyamata görüşpey kalat degen. Al bılcır söz al. Ne iş kılıp tur görmey aytkılaçı. Katnaşpay koysa görüşpey. Bul dünya жоқ болып қиямат болғанда эч нерсе қалбаса кейін жашоо кандай болот, мен ата-энемди башка көрбөймүнбү деп кыжалат болом. Албетте атаңыз менен апаңыз менен чогуу болосуз бейиште. Бирок бейиште чогуу болуш үчүн могул жерде бейиште чогуу боло турган амалдар жасаш керек. Мен апам менен бир туугандарым үй бүлөм менен Фирдауста пайгамбардын жанынан орун алам деп дуа кылып атпайбызбы? Peygamber aytkanda İza sa'altum fas'alil firdaus. Kuday Taala'dan cennetni sorasan Firdausu sora degen. Bizde Kırgızça jıgılsaң tödөн jıgıl deyt go. Jıgılганга жараса бийиктен жыгылышат да, тып деп ылдыйдан жыгылбай. Sorasan Firdausu sora degen. Майдаланба, Firdausu sora degen. Bizde ептеп септеп деген сөз бар да, ептеп кирип бейишке ептеп кирип алайын дебе. Нормальный кир бейишке. Ошол себептен Аллах Тааладан Allah'ım ata-enem, bir tuğandarım, үй бүлөм менен мени бейиште чогуу кыл деп суран. Чогуу болгонго аракет кылып амал кылыш керек. Чогуу болосуңар иншаллах. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менин суроом. Мен бул жакта ата-энеме жардам берип иштеймин. 16 жаштамын. 16 жашымдан бери көптөгөн такыба балдар чыкты, бирок ата-энеме үй алып жардам берейин деп турам. Жүрөм дейт. Turmuşka çıka versem bolot, bирок эч бир балага көңүлүм жок. Эмне кылсам болот? Аллахым разы болсун дейт. Мына. Биринчиден, ким ата-энесине кызмат кыла турган болсо, анда Аллах анын эки дүнүйөсүн бактылуу кылып жашатып коет. Ким ата-энесине эле кызмат кыла турган болсо, Аллах ал уул перзентти, кыз перзентти эки дүнүйөнүн бактылуулугун берет. Şaşpay tur. Allah özü tuş kılat. Bir takva insandı. Kebir kızlar var da geçigip turmuşka çıkar. 25'ten ötüp 30'ga çıkıp. Kebir jigitler var. Hazır jigitlerde moda olup kaptı, 30'dan ötüp üylönüş. Çın. Kebir kızlar var 25'ten ötüp turmuşka çıkıp atat. Analar aytat da karadağlı olup atat dep. Yok, karadağlı emas. Allah turmuşka çıgat degen saatın belgilep bermeyince al turmuşka çıkmaydı da kantip çıksın değil. Бирок кайсы бир кызга, кайсы бир жигит жакса, кимдир бирөөнү ортого салып, мага ошол жигит жагат, мен ошого алам десе, тиет элем деп айтышы, ал сунна, ал айып эмес. Айта бергиле, кимди кааласаңар, ошол Балтабаевы, Тешебаевы, Ташбалтап иши кылып, кимди жакса дагы, ошого айтырып, такыба болсун, бай болбосо дагы, адеп акылакка бай болсун, айтып турмушка чыксаңар дурус болот. Бирок шашпагыла. Ата-энеңерге жардам бергендиңер үчүн, сабыр кылып жүргөнүңөр үчүн Аллах Таалам силерге ушундай бир мыкты мырзаны туш кылат. Иншалла дуа кылабыз. Иншалла. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Менин суроом эмес, өтүнүч дейин. Эркектер аялдарга болгон мамилеси жөнүндө көбүрөөк кеңеш айта кетсеңиз дейт. Өзүнүн эле суроосу, бирок меники эмес деп коюп тур да. Buyursa atayın erkek keçe de vada bergemen ayaldardın unutta kalgan 20 okugu degen sabak jakында жарык көрөт иншалла, кайталап чыгарабыз. Ал эркектердин мойнундагы милдети бул аялдардын укугу, ошону жасасак аялдардын укугу сакталат. Аялдар үчүн камчылап эркектердин унутта калган укуктары деп аялдардын мойнуна жасаш милдет болгон эркектердин укугу деген сабак чыгат. Буюрса жакында.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Men 13 жашар баламды Бишкекке медресеге бердим. Өзүм ушул жерде иштегени келдим. Суроо. Баламдын акыйкасын кыл элекмин. Ошону медреседе койду сойдуруп берсем болобу? Өтө сонун болот. Двойной, тройной дегендей болот да, мисалы. Ошол жерде Куран жатап жаткан балдар жейт. Устаздар дуа кылат. Ең мыкты орында сойдуруп атасыз. Өтө сонун. Машалла, Аллах таалам алим кылсын, хафиз кылсын балаңызды. Ассаламу алейкум. Ушул жерде Россия банкына процентке койсо болобу? Болбойт. Таптакыр. Банкта атайын көбөйтүлүп турган банктагы ячейкага акча сактоо дурус эмес. Ассаламу алейкум. Кыздар чачын боёшот. Боёгон чачка гусул өтөбү? Өтпөсө катуураак айтып коесузбу? Аллах разы болсун. Жумшак эле айтабыз муну. Жумшак айтып эле жеткиребиз. Азыр химиялык краскалар бар, ал чачка эч качан суу өткөрбөйт. Краскалар бар, күйгүзүп коюшат мисалы. Кээ бир краскалар бар, тырнагыңа коюп аткан лактан суу өтө эле. Кээ бирлер ушу жасанат экен, эрте менен мунаны кранга мындай калтырып, нерин мынтет экен, ана мынтет экен. Болду. Мен таң калып атам, мен мунун бети качан жуулат? Баягы айтат экен да, тиги бетти боёгуч. 15 күн бетиңизге суу тийгизбейт. Бети суу тийбесе эмне эле болот эй? Ушу көзүнүн кычыгын сүнүп коет экен, болду. Ана мынелер мынтет окшойт менче. Мынтет окшойт, болду. Ушулда бетпей. Бетиң барбы деген ушулар окшойт, бетиң жокпу деген. Айтып алдым. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум. Ниет кылып, дуа кылып атканда, о Кудайым, өзүң жараткансың, өзүң билесиң, мага эмне керек экендигин деп дуа кылса туура эле болобу? Албетте. Аллахым, сен мени жараттың. Мага эмне пайда, эмне зыян экенин да өзүң билесиң. Жана жолукка кире элекмин, бирок ниетим бар, бирок ойлорум ар тарапка өзгөрүп кетип атат. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат. Ойду бир жерге байлап чырмаш керек. Жолукту экинин астынан байлаганда, ошондо ой эч жака качпайт. Бүгүн бул жерде жолукка киресиңер иншалла. Аллах таала ийгилик берсин. Көп кыйналган аял кишилер, эркек кишилер көбүнчөсү жеңил тамакка көнүшүптүр. Чет жерге аялдарын жиберип, өздөрү жыргап ичип жеп жүрүшөт. Аялдын орду үйдө, бала тарбиялоодо экенин көп жаштар билбей жатабыз. Аялды сыйлагандар азайып баратат. Бул ар бири эркектин өзүнөн. Ар бири. Ушундай бир чоң конференцияда, бул дүйнөлүк чоң конференцияда мынандай жерде микрофонго чыккан бир лектор, аялдар бул байпак сыяктуу. Чечесин кийесин деди эле, биринчи картада отурган илимдин, шарият илиминин доктору эч кандай реакция көрсөткөн жок да. Оңундагы, солундагы көзүнүн кыры менен ушу тура калып тосуп койсо болот эле да ушу кишинин сөзүн. Аялдарды байпакка теңеп атат, деди. Анан бул сүйлөп бүткөндөн кийин илимдин доктору, шарият илиминин доктору болгон, дүйнөгө таанымал болгон устазга сөз берилип чыккандан кийин өзүнүн сөзүн баштаганда адамдар ызычуу болуп, устаз токтоң, бизде суроо бар. Сизге чейинки лектордун аялдар байпак дегендин, байпак сымал дегендин сөзүнө бир комментарий берип, туура же туура эмес экенин айтып койбойсузбу деди эле. Мейли. Өзү айтайын дедим, бирок силерден ушуну күттүм деди. Бирок туура деди. Зал тым-тырс. Дарбызды колунан түшкөн адам окшойт. Бул лектор айтты. Туура ушунуку деди. Аялдар байпак сыяктуу. Туп-туура, каршы чыкпаймын. Ким үчүн байпак? Эгер бир эркек өзүн бутка теңесе, аял байпак. Эгер бир эркек өзүн башка теңесе, анда аял башка кийилген тажы. Ушул эле деди. Туурабы же катабы? Туурабы?
аялды сыйлоо дагы, кордоо дагы эркектин өзүнөн. Ошол кара жумушка чыгарып, анан дагы иштетип, үйүнө келгенде де иштетип ушинткен, ал эркектин өзүнүн иши. Мына кече мага аэропорттон ушул жака түшүп атсам, мени күтүп отурушканда. Wi-Fi кошулуп, бүтүшүм менен Америкадан бир кыз чалып атат. Америкага келдим эле, турмушка чыкканым 6 ай болду, боюмда бар. Жумушка чыгам, кайнемди алып барам. Кайнем дагы жакшы көрбөйт, күйөөм кордоп атат. Күнүнө $600 табам, $500 күйөөмө берем, $100 өзүм алып калам. Анткени күйөөм мага үйлөнгөнгө чейин Бишкектен бир батир алган экен, ошонун акчасын төлөп атабыз дейт. Ажырашайын десем, бул жерде жашоо кыйын, баламы алдырайын десем, аборт кылыш андан да кымбат экен деп атат. Мына арсар жолдо калдым дейт. Ким ошол эркек, ошол жигит? Демек ал үчүн аял баасы жок нерсе да. Бир арзан буюм сыяктуу. Эгерде кымбат боло турган болсо, анда баасына жетмек да, баркына жетмек да. Бир нерсени айтыш керек. Эми азыр жигиттер кичине ойлонуп, кичине акылына кирип калды. Бир аз мурдарак атасы менен апасынын чогулткан акчасына үйлөнүп алган эркектер аялынын кадырына жетпейт эле. Атасы алып берген ал катынды. Кетирип берет. Өзү колу кабарып тапкан жигиттер болсо, аялынын баркына жетет. Жетет. Тияктачы, башка өлкөдө айтайынбы? Биз дагы билбейбиз, аялдар бүгүн бир кутуруп алсынчы. Жана эркектер капа болбайсыңар мен. Айтылбай турган сөзү айтылып кетти өзү эле деп айтып коеюн эми. Көптөн бери айта эле келем да. Кечиресиңер эркектер. Башка өлкөдө. Үйлөнгөндө сөз түрдө нике кыйдырыш үчүн барганыңарда алдында компьютер турат тиги жерде. Ал компьютерда салынган система киргизилгенде бардык жака таркайт. Бүгүн Эшмат Гулипага үйлөндү. Гулипанын махры $50,000 болду. Анан ал жерде нак махр, насия махр деп жазылат. Нак махр $50,000 төлөдү дейт. Же $50,000 насия төлөмү болду дейт. Ушинтип жазылат. Анан болду бүттү. Бардык жака кетет. Эми карап көрүң. Мына ол Эшмат Гулипа менен ажырашып кетти, махрын бере элек. Секин багы бизге окшоп, секин жер бар, нике кыйдырайын деп басса, Эшмат наркыныкын бере элек экенсиң го. Дейт. Үйлөнө албайт а жерде. Бизде ушундай да. Алат, жакпайт, кетирет, наркын алат, кетет. Оңой ушул. Махрын төлөп койгула. Махрын төлөгүлө. Махр аз болгондугу үчүн, арзан болгондугу үчүн көп атат эркектер. Вакыт болду, убакыт болуп калыптыр. Бүгүнкү сабакты уюштуруучулардан дагы бир жолу Нурлан, Гүлжигит, Бактыгүл, Сонунбу, Соня дейбиз, Мадина эжекелерден, ушу классташтардан. Бул жерде Максат, да кайсы жигит, Мухаммад, да башка ошол кызмат кылып жүргөн, кечетен бери ошол кызмат кылып жүргөн мына жигиттер, кыздар, бүт баарына Алла таала ыраазы болсун. Баарыңардан Алла таала ыраазы болсун. Айрыкча ошол Москва жергесинде кызмат кылып, эл үчүн дагы, жер үчүн дагы, дин үчүн дагы ошентип жигердүү эмгек кылып жүргөн баарыңардан ыраазы болсун. Ушул бүгүнкү күнүбүздү кыяматта Аллахтын алдында сурак бербейбиз, анткени биз жакшылык үчүн сарптадык. Аллахтын өзү үчүн сарптадык, угайлы дедик, оңолойлу дедик. Бүгүн буюрса ниет кылууну, бышыктоону, анан ниетти оңдоону түшүндүк да иншалла. Эми ниет оңдогула, башкадан жаңылагыла, башкадан оңдогула, башкадан ниет кылгыла. Жакында буюрса. Мен эми башка бир сабак даярдап келдим эле өзү, чындап. Түгөнбөгөн армандарым деген. Ал түгөнбөгөн армандарымды айтайын десем, өзүм да айта албайм. Өзгөлөрдү уга албайт эле аны. Анткени ал оор сабак болчу. Анткени ал баштан аягына чейин ый болгондугу үчүн аны токтоттум. Өзүмдө бир жаман адат бар, ыйласам, маңкам агып эле суйлай албай калам. Чын, анан башка бирөөлөр да кыйнабайын деп, аны жеке эле жалгыз отуруп эле айтайын деп чечтим. Аллахым баарыңардан ыраазы болсун. Азыр эми жоолук салдыруу аз эми болот экен. Ким эгерде жоолук салынам, ошол жоолукка кирип алайын, ушул учурдан пайдаланып десе, анда жоолук салдырчу эжекелер бар экен. Ошондойбу? Тиякта, иншалла. Ошо бурчка өтөт экенсиздер. Ошо салынасыңарбы? Жалпы дуа кылалы. Амин. Аллахым, мына бул сабак уюштургандардан,
себепчи болгондордон, дем берип коштогондордон, жардам бергендерден, демөөрчүлүк кылгандардан, кызмат кылгандардын баарынан, ушинтип сабак угабыз деп келгендердин баарынан Аллахым өзүңө ыраазы болгон я Рабби. Ушинтип мына бул мажлисибизди кыяматта Фирдаус жаннатында уланткын я Рабби. Кызмат кылган уккандардын баарынын урпагынан кыяматка чейин өзүңдүн сөзүң болгон Кур'анды жаттап аймагына эмес, ааламга жаңырта окуп сабак бере турган хафиз хафизаларды, алим алималарды чыгаргын я Рабби. Кадыр барктарын негиз кылгын, зобололорун бийик кылгын я Рабби. Ата энеси айылда болуп, өздөрү биякта болуп сагынып жүргөндөр бар. Перзенттерди тиякта кылып, ата энелер биякта кылгандар бар я Рабби. Баарын сагынычын бир жерден чыгарып жолуктургун я Раббал аламин. Ырыскыларын адалдан берип тапкандарына береке берген. Жаман көз, жаман сөздөрдөн, бала, апат, жала, кырсыктардан өзүң сакта я Рабби. Карызга батып калып, кантип кутулууну билбей жүргөндөргө карыздан кутулууга адал, ак, оң, такыба жол көрсөткөн я Раббал аламин. Көптөн бери согунчогу канабай төрөй элек, бала жытына эңсеп, куштар болуп, кыса болуп жүргөн үй бүлөлөргө акыл эс, баам парасаттуу, ыймандуу болгон эң мыкты уул кыз перзенттерди бергин я Раббал аламин. Турмушка чыгам деп жүргөн кыздардын бешенесин ачкын, үйлөнө албай жүргөн жигиттерге жакшы кыздар туш кылгын я Раббал аламин. Аллахым шайтандын тилине кирип, үйүндө урушуп, ажырашуу деңгээлине жетип калган үй бүлөлөрдүн арасынан шайтандын азгырыгын аларга ынтымактуу, хидаяттуу, ыймандуу, бактылуу жашоо бергин я Рабби. Зина менен жүрөгү ооруп калгандарды Аллах таалам жүрөгүнө хидаят берип, алардын үй бүлөсүн бекем кылгын я Аллах. Эч качан мүдүрүлтпөгүн, уят кылбагын, шерменде кылба, кордук көрсөтпөгүн, ар дайым бардарчылыкта, бакубат турмушта бизди бар кылгын я Раббал аламин. Дагы бир жолу ушундай болуп, маңдай тескеп отуруп, өзүңдүн сөзүң болгон Кур'анды, пайгамбардын хадисинен аралаштырган сабакты өтүүгө өзүң насип эткин. Бирахметика я архамар. Аллахым разы болсун.